Кара Суу районунун Таш Арык айылында 2700дөн ашык калк отурукташкан. Аларды 5 кызматкерден турган үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тейлейт. Жарым сааттай болду, а? Бул 15 мүнөт 20 мүнөттө секин шкаласы менен түшүрөт да, азыр 180ге 100 болуп атат давленияңыз. Гүлбар Алиева 30 жылдан ашык тажрыйбасы бар медицина кызматкери. Учурда элге ак кызмат көрсөтүү менен ФАПтын ишин жетектейт. Жумушу жеңил эмес, ар бир бейтаптын оорусун сезип, алардын саламаттыгы үчүн бүткүл күчүн жумшап, кеп кеңешин берип келет. Дары менен кошо оорулууга жылуу сөзүн, жарык маанайын кошо тартуулаган Гүлбар эженин бул кесип балалык орундалган кыялы. Мен кичинекейимде ошо 5-6 класс билем жакшы эстей албайм го, бирок эс тартып эле калган мезгилимде үйдө кичине агам аябай катуу ооруп калды. Ал мезгилде эми доктурга, врачка барыш деген өтө ар бир үйдө машина жок болчу. Анан аябай катуу ооруп калганда бизге эми Ош жакын болгон үчүн, өзүм Ада айылынан болгонум үчүн Ошко доктурларга апарышканда ошол эсимде калып эле, анан мен ошол келечекте врач болгум келет деп доктурлук кесипти тандагамын. Анан ошол түрткү болду деп ойлойм. Ага чейин өзүм мен англис тилиге кызыгып, орус тили, англис тилиге кызыгып, ошол мезгилде окуп жүргөн мезгилде мугалимдерим мага таасир берип, мугалим болом же англис тилчи болом деген ойдо жүрчүмүн, бирок ошол түрткү болду деп ойлойм. Ошондон кийин эле ушул кесипти тандагамын. Мектепти артыкчылык көөлүгү менен аяктап 1988-жылы Жалал Абаддагы медициналык колледжине тапшырат. 3 жылдык окуу мөөнөтүн ийгиликтүү аяктап Ош шаарында иш тажрыйбасын баштаган. Оштогу азыркы 10-филиал болуп калды. Мурдагы 3-балдар поликлиникасында ишке киргенмин. Ал жерде иштедим. Андан кийин ошо 93-жылы турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин да иштеп жүрдүк. Анан мен ошо жолдошума ыраазымын, ошо мени кубаттап, колдоп турат. Кыш мезгилинде сасык тумоо күч алган учурда эс алуу дегенди унутушуп тынымсыз иштешет. Түнү да чакыруу болгон учурда дароо барышат. Негизинен башка учурда калктын тынчын алган оорулардан сак болгону жогорку кан басымы менен кайрылгандар көп. Бизде эми 1 жашка чейинки балдар 66, кош бойлуу аялдар 32, анан 14 жашка чейинки балдарыбыз 814. Анан бул жерде эми негизи оорулардай басымдуулук кылган оорулар деле негизи жок. Кургагучук бирөө эле катталды былтырдан бери. Анан кыскасы биз профилактикалык алдын алуу иштерин жүргүзүп иштеп аткандыгына байланыштуу. Мисалы үчүн энелердин өлүмү, баланын өлүмү мына акыркы жылдары катталган жок. Бул дагы биздин ушу медициналык кызматкерлердин кызматы деп ойлойм. Биз эми ушул ишти аркалаган үчүн, медициналык кызматты аткарган үчүн, элдин, калктын ден соолугу үчүн кам көрөбүз. Дагы ошондой кам көрүп иштегенге аракет кылабыз. Түнү күнү чакыруулар болсо барабыз, телефондон чакырышат же үйгө барып чакырышат. Анан ар бирибиздин өзүбүзгө бөлүнгөн участогубуз бар. Мен ФАП башы катары эгер мени чакырса, мен дагы барып биринчи жардамды көрсөтүп, андан кийин врачтарга жолдомо беришке аракет кылам. Кегиле, кандайсыңар? Чоңоюп атасыңарбы? Жалп жокпу? Бүгүн как раз туулган күнүңөр, таразага келдиңерби? Эмчек эмиши жакшы, түнкү уйкусу жакшы. Жаш балдардын ден соолугун көзөмөлдөө Гүлбар Алиеванын жоопкерчилигинде жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн эмдөөлөрдү өз учурунда жүргүзүп, ата-энелерге кеп кеңештерин айтып турат. Мисалы үчүн эмдөө сайган күнү түнү менен уктабайбыз. Кайсы бала температура болуп чыкты экен, кайсы балам эмне болду экен деп ойлоп, эртеси күнү кокус ошо мамаша чалбай калса, өзүбүз чалып эмне болду деп сурайбыз да. Анан кокустан температура болсо 3-4 саат өткөндөн эле чалышат. Гүлбар эже мындай температура болуп атат, эмне кылайын, андай кылайын, мындай кылайын деп, анан больницага жүгүргөнгө аракет кылышат. Анан биз өзүбүздүн айтабыз, тез кайнак суу бер, парацетамол бер, укол сайган жерди жылуула, башка эчтеке бербе, тез эмиз деп айтышка аракет кылабыз да, айтабыз дагы. Анан кийин бирок түшүндүрүүгө аракет кылабыз, жаш балдарга кооптуу белгилер боюнча үйрөтөбүз. Түнкү уйкусу тынч. Аз-маз ошо өзүңөр жеген тамактын ошо боткосунан аз-маз бере баштайсың, бирок аз-аздан. Дароо эле тамак жеп атат деп көп берсең, ашказанын оорутуп алышы мүмкүн, сиңире албайт. Балдар азыр эмчектин үстүнө гана ылайыкташтырылган да. Өзү көбүрөөк эмизгенге аракет кыл, аз-маз эле добавка берсең, бирок салмагы жакшы эле.
Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу калк менен тыгыз байланышууда. Мектептерге, эл чогулган жерлерге барышып, профилактика иштерин жүргүзүшөт. Ар бир медайымга бөлүнгөн көчөлөр бар. Баягы өзүбүздүн эле профилактикалык иштер боюнча айтабыз, оорулар боюнча, ас кандуулук боюнча айтабыз. Анан көбүнчө мектепке профосмотр деп коет. Биз мектептен балдардан көп жетет го үй бүлөгө. Мектепте профосмотр өткөрөбүз. Анан мектепке линейкаларда ар кандай оорулар боюнча барып линейкаларды угузуп турабыз. Кокустан ата энелер чогулуш болуп калса, ошол жерлерге да барып катышып, эл көп чогулган жерлерде айтышка аракет жасайбыз да. Гүлбаранын өзү менен мен 2010 бери иштейм. Жаш, анан кийин баягындай талапты бизге да коет, өзү да аткарат. Анан өзгөрүштөр көп бул келгенден беричи. Элдин ишенимине кирип, эл үчүн иштейт. Түнкүн чакырса деле отказы жок барат. Мисалы үчүн биз ар бирибизге бөлүнгөн көчөлөрүбүз бар, бирок ошолорду биз барбасак да өзү барганга жетишет да. Отуруп калдыбы? Оюнчук менен алек, бирок мында азыр уже бирдекелерди оозуна салган мезгили оозуну этият кылышың керек. Анан зыян келе турган баягыдай пүймө зыян келе турган нерселерди бербешиңер керек. Кайнак суудан этият кылышыңар керек. Булар азыр тоголонуп кетип калат да. Такандатасың, массаж кылытасың. Айыл элин тейлеген медайымдардын иши татаал болгону менен иштөөчү жайында бардык шарты түзүлгөн. Жумуштарына болгон сүйүүсү менен ар бир бейтапка жылуулук беришет. 2022 жылы калктын жардамы демөөрчүлөрдүн колдоосу менен заманбап техникалар менен жабдылган ФАПты бүтүрүшкөн. Былтыр ошо пандемия мезгилинде аябай кыйналганбыз да. Азыр эми заманбап ФАП салынып калып, азыр ишибизге кыйла жеңил болуп, аябай баардык калк сүйүнүп атат. Анан ушул учурдан пайдаланып, ушул ФАПты курганга аракет жасаган жалпы элдин салымы зор болду. Көрдүңүздөр, сырткы объекттердин баардыгын элдин салымы менен бүттү. Ушул жерде өзүбүздүн дагы демөөрчүлөрүбүз болду. Ас-Сафа борборунун бирикмеси тарабынан айыл өкмөт Талант Исаевичтин демилгеси менен ошол спонсорлорду алып келип, бизге демөөрчүлөрдү таап, ушул бизге ФАП куруп беришти да. Ошол биздин былтыркы 2022 жылдын жетишкендиктери ошол болду деп ойлойм. Себеби бул жалпы элдин салымы менен кошо болду да. Аябай ыраазы болуп, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Коллективдин атынан, өзүмдүн атыман. Ошол Акыркы убактарда оорулар жашарып жана жайылып бара жатканына байланыштуу медицина кызматкерлери да билимин жаңылап, атайын окуулардан өтүп турушат. Биз дагы жалпы дарыгерлик практика борбору жагынан биздин билимибизди жогорулатыш үчүн чакырып турат окууларга. Ай сайын ФАП башчыларынын чогулушу болот. Ошол жака барып, билимибизди өркүндөтүп, жаңы чыккан приказ, буйруктар менен таанышып турабыз. Ошону элге жеткиришке аракет кылабыз, көчө кыдырабыз. Мисалы үчүн бир медсестра көчөсүндө 11 жашка чейинки бала болсо, анын ичинен баары эле дени сак болбойт. Арасынан аз салмак менен төрөлүп калганы болушу мүмкүн, же ооруп, кайрылып калышы мүмкүн. Ошолорду көбүрөөк көңүл буруп караганга аракет кылабыз да. Чалып сурап турабыз, же үйүнө барып кабар алабыз. Анан аларга ошо ооруканага жеткенге чейин бизге келип кайрылгыла деп көбүнчө айтып, ошолорду түшүндүрүп турабыз да. Жакшы доктур ооруну дарылайт. Улуу дарыгер оору менен ооруган адамды дарылайт дегендей, каарманыбыздын иштеген ишинен гана эмес, кылган мамилесинен да бейтаптар ыраазы. Гүлбара эже биздин ошол үй бүлөлүк дарыгер. Ар айда чыгып турабыз, баламды көрсөтүп, эмдөөлөрүн алып турабыз. Бүгүн дагы ошол 7 айлыкка толгон үчүн чыгып текшерилип, эженин мамилеси жакшы, баарыбызга бирдей эмдөөлөргө чакырып турат. Караганыңар оорубайсың, насип кылсын, тапканыңар, заманыңар тынч болсун, таныңар сак болсун. Тынч аман ойноп күлүп, небере чебере көрүп, биздин чал экөөбүздүн жашыбызда оорубай жашап жүргүлө. Аны кесиңер, звонокту ошого көрүп коеюн деп келдим. Жөн доберение өчөш керекпи? Башкаларың баары тынча? Иш кызуу, келген бейтаптарын катары үзүлбөйт. Үйүнөн келе албаган оорулуулар телефон аркылуу чакырышат. Чакырылган жерге бат баруу медайымдардын негизги кызматынын бири. Башыңыз ооруп да, ошо сиз баягы банкын читасызбы, же ичпей койдуңузбу давление дарыларыңызды? Гүлбайра Алиева 5 баланын сүйүктүү энеси. Бала тарбиялап, ал менен кошо жумушун да өзгүлтүккө учуратпай мыкты аткарып, ийгиликке жетишип жатканына жолдошунун салымы, колдоосу чоң экенин айтат.
Эми менин балдарым үчөө жогорку билимдүү, бирөө чоң кызым социалдык иштер боюнча бүткөн, ошмун азыр жаш баласы бар үчүн убактылуу иштебейт. Андан кийинки балам дагы Оштууда мугалим, Жусуп Баласагын атынан университетинде мугалим болуп иштейт. Кийинки кызым дагы мугалим, бирок менин кесибиме эч ким жолдободу. Эми ал турмуштун көрсөтмөсү болсо керек, азыр өздөрүнүн жолун тандады. 5 балам бар деп айттым го, кичинекейим окуйт, андан кийинки балам үйдө эле. Анан жолдошум Каракожоев Бейшенали, бул мени сүрөп турат, ар дайым колдоп турат. Эми үй бүлөңдө колдоочуң болсо дагы анан ишиң жакшы болот да. Анан катуу тарбия берген балдарымга, ошо атасы жакшы тарбия берген үчүн балдары ушундай жетишкендиктерге жетишип атат деп ойлойм. Ата эне эми балдары тынч болсо, тынып кетсе ошол жакшы да. Оору менен күрөшкөнгө караганда аны алдын алган жакшыраак. Гүлбайра Алиева да калктын саламаттыгы үчүн өз кеңештерин берип өттү. Мисалы үчүн эртерээк медициналык кызматкерге кайрылса, өз алдынча дарыланбаса, анан мисалы үчүн азыр деле көрдүңүздөр го, мындай дары ичпей койдум эле деп кан басымы жогору болуп келгендер болот. Ошолорго жалпы элге алдын ала ден соолук үчүн кам көрсө дейм, туура тамактануу, негизинен биринчи туура тамактануудан башталат. Анан бизде эми той топур көп болот, баягыдай диета кылбай эле бардык нерсени кабыл ала беребиз дагы. Анан анын жыйынтыгында кан басым жогору болуп, жаш эле адамдар 35-40 жаштагылар келсе деле, мисалы үчүн 160 болуп кетет да давлениясы. Алар эч качан медициналык кызматкерге кайрылбайт, өлчөтпөйт. Анан келип сурасаң, мулдарда давленияңыз бар экенин сездиңиз беле десең, чочуйт да. Азыр эми биздин практика жүзүндө күнүгө өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, мына эртең менден бери давление өлчөтүп келип аткандар болду. Ошолордо мындай кан басымын өлчөтпөсө билбейт да өздөрүчү жогору болгонун үчүн, анан башым оорутат деп жүрө берет. Ошого жарандарга алдын ала айтарым, алдын ала медициналык кызматкерге кайрылса, туура тамактанса, анан өз алдынча дарыланбаса, сөзсүз врачтарга, медициналык кызматкерлерге, эч болбосо бизге болсо кайрылса, биз каяка барышын жолдомосун беребиз да. Мен Алиева Гүлбара Эркинбаевна өзүмдүн мейырмандык, элдин саламаттыгын сактоо ишине арнап жатып, жолдошторумдун алдында убадамды беремин. Медицина кызматкеринин ыйык милдетин аткарууга бардык билимимди жана күчүмдү жумшаймын. Оорулуу адамга чын ыклас менен кам көрүүгө, өзүмдүн билимимди, кесиптик чеберчилигимди дайыма өркүндөтүүгө, медициналык сырды ыйык сактоого, элдин жана мамлекеттин алдында медициналык кызматкердин абийирин сактоого, жоопкерчилигин дайыма эске тутууга, берген антымды өмүр бою сактоого убадамды беремин. Ант беремин, ант беремин, ант беремин.